Түп районунда жаңы турак жай саясатынын кезектеги барагы ачылды. Бүгүн Түп жана Кең Суу айылдарында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курула турган көп кабаттуу, тактап айтканда 6 кабаттуу үйлөрдүн курулуш иштерине расмий түрдө старт берилип, келечек муундарга арналган мезгил капсуласы салынды. Президентибизге, сиздерге Салтанаттуу иш-чарага президенттин иш башкаргуучусу Каныбек Туманбаев катышып, мамлекет тарабынан жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоо багытындагы иштер ыраттуу улантылып жатканын белгиледи. Анын айтымында бул долбоорлор аймактын социалдык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп, турак жайга муктаж жүздөгөн үй бүлөлөрдүн тилегин ишке ашырууга жардам берерин билдирди. Жер Кыргызстан 94%, тоолуу 6% түз жер болгонуна байланыштуу келерки 20-30 жылда жер тартыштыгы катуу болот. Ошон үчүн урматтуу президентибиздин чечими биз бийик кетели, мына ар бир айылдарга чейин киребиз деген билесиздер. Мына буйруса ошол урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык биз бүгүн мына айыл жергесине сиздердин айылыңыздарга келип, мына ушул 6 кабатты өзүңүздөр көргөндөй 6 блоктон турган 180 батирдин курулушун баштоо астында турабыз. Маалыматка ылайык, Түп айылында бардык заманбап шарттары каралган 720 батирлүү турак жай комплекси курулат. Долбоордун биринчи этабы 1 гектар 60 соттук жерге жайгашса, кийинки этаптарда курулуш аянты 10 гектарга чейин кеңейтилет. Ал эми Кең Суу айылында 180 батирден турган 6 кабаттуу үйлөрдүн курулушу пландалууда. Бул үчүн 2 гектар жер тилкеси бөлүнгөнү белгилүү болду. Долбоорлордун өзгөчөлүгү турак жайлар заманбап архитектуралык талаптарга ылайык салынып, жашоочулар үчүн бардык инфраструктура менен камсыздалат. Балдар аянтчасы, жашыл аймактар, унаа токтотуучу жайлар жана башка социалдык объектилер комплекстүү түрдө каралат. Түп менен Кең Суу айылына эки жерге мамлекеттик ипотекалык компаниянын тарабынан курулуш иштерине старт берилди. Түп айылына 720 батирлүү 6-7 блоктон заманбап турак жай комплекстер түшөт. Кең Суу айылына 180 батирлүү комплекстер түшөт. Ал жерде өзүн социалдык да инфраструктурасы болот. Мисалы бала бакча, спорт аянтчалар, футбол, баскетбол аянтчалар. Бул долбоор урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык ишке ашырылып баштады. Кечээ мына Нарын облусунун эл менен жолукканда эми облустук борборлордон биз азыр райондук борборлорго ошондой эле айыл жергелерине мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуш иштери башталат деп тапшырма берилди. Бизде бүгүн Түп району боюнча 3700дөн ашык үй бүлө кезекте турат. Жер участок алабыз деп ушул үй куруу максатында. Бирок булардын баарын азыр мына мамлекетибиз өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык азыр тиешелүү шарттар түзүп, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан үйлөрдү тартуулайт. Жергиликтүү тургундар бул саамалыкты чоң кубаныч менен кабыл алышууда. Анткени көп жылдан бери турак жай маселеси курч бойдон калып келген. Эми жаңы батирлердин курулушу менен жүздөгөн үй бүлөлөрдүн турак жайга болгон үмүтү ишке ашары күтүлүүдө. Мындай саамалыкка эл ыраазычылыгын билдиришти. Ушу куруп бүтсө, жанагы тияк бияка кетип аткан балдардын баары ушул жерде байланат. Байланат акырындык менен. Мына бияктарда жанагы жумуш орундар түзүлсө, кайда барат? Айтат, Россияга барып, тияк бияка барып, эмелердин көргөн кордуктарын биз түшүнүп эле турабыз. Ошондон баары ажырап, өзүбүздүн жерде, бирөөнүн элинде султан болгончо өз элиңде ултан бол деген кеп бар. Ошол өзүбүздүн жерибизде булар эч бир кыйынчылыктарды көрбөй, кору болбой жашоосун улантат эле. Түп районунда башталган бул ири курулуш долбоору мамлекеттин аймактарды өнүктүрүү жана элдин жашоо шартын жакшыртуу багытындагы иштеринин дагы бир көрүнүктүү мисалы болуп калды. Жаңы үйлөр жакынкы жылдары миңдеген жарандардын жашоосуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, аймактын өнүгүшүнө жаңы дем берери күтүлүүдө. Нуржан Дөөткулова, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Түп районунан.